Эң жаман нерсе подружка. Кыздар үчүн эң коркунучтуу, эң опасный, эң жаман нерсе подружка. Мындан өткөн жаман нерсе жок. Мында байкасаңыз, алкаш кантип алкаш болуп кеткен? Дароо эле алкаш болуп кетиби төрөлүп? Жок, ага келип достору айтты, кичине жүр деди, кичине куюп берди. Алсаң эркексиң, албасаң эркек эмессиң деди. Сигарет чегишти, ошол достордон үйрөндү. Ошентип алкаш болуп кетти да. Намаз окуган, тасбih тарткан сонун балдарчы, мечитке каттаган балдарчы. Булар да жүр деди, бир айтты, эки айтты, досторго кошулду, жакшы достору кошулду, анан барып чөйрөсө оңолду да. Айтайын дегеним, достун дининде болот. Пайгамбар да айтат го, адам достун дининде болот. Кимди дос тутканыңарды карагыла. Подружкаң ким, кара, маани бер. Подружкалар тосуп турат да кээ бир кыздарды. Достору тосуп турат. Мен кийинем десе дагы, койчу, мындай болбочу, эркин эле жүрчү, өзүңдүн чырайыңды тосуп эмне кыласың, эскиче болбочу деп ушу подружкалар тосуп калат көп учурда. Подружка көп учурда сага зыян келтирет. Мындай подружкаларды менен аралыкты кээ бир учурда сакташ керек, кээ бир учурларда токтотуш керек мындай подружкалар менен. Подружкадан өткөн жаман нерсе жок экен.